Ayta кетейин дегеним, кече экинчи маселе, кече күнкү Али Токтокуновдун энергетика системасына коррупция жөнүндөгү жүргүзгөн журналисттик иликтөөсү боюнча видео тасмасы боюнча айта кетсем, бул видео тасмада көрсөтүлгөн фактылар биз үчүн жаңылык эмес. Жана айтканда 4 кылмыш тергелип жатат. 4 кылмыштын алкагында баардыгы боюнча алар бизге белгилүү болгон. Бирок 4 кылмышчы булар 2016 жана 2020 жылдагы аралыктагы бул эсептөө палатасы берген актысы боюнча козголгон кылмыштар. Ал эми Али Токтокуновдун видео тасмасындагы бул фактылар 2021 жана 2022 жылга тиешелүү. Ошондуктан бул маалыматтар биз үчүн жаңылык эмес. Айткандай, алар мурдатан эле катталган жана текшерүү аракеттери жүргүзүлүп, алар боюнча эми ал жерде толук ала алган жок да, Али Токтокунов элечи. Жана видеокамерамен болгон үйлөрдө эле көрсөттү го. А бизде прокуратура кызматкерлери ар бир фундаменттен сырткары ошол азыркы учурда жанагы система, IBS, Xenon деген системалардын иштешинин мыйзамдуулугуна чейин карап чыгып атышат. Бирден бир. Бул бизде өзүңүздөр билесиздер, тергөөчүлөрдүн саны республика боюнча өтө деле көп эмес. Прокуратура органынан тергөөчүлөрдүн саны 100гө жетпеген. Бирок ошого карабастан район шаарларда ар бир жерде тергөөчүлөр толук кандуу президенттин койгон талабын толук кандуу аткаруу боюнча иш жүргүзүп жатат. Мына айтканымдай, бул иштин президенттин койгон талабынын 80% толук аткарылып, мамлекетке мына 49 миллион сом өндүрүлүп, бир кылмыш сотко кетти. Калган кылмыштар да жана айткандай тез күндө аяктайт. Андан сырткары бул ишти улантып биз 2021-2022 жылдардагы эсептен чыгарылган ар бир карызды бир сомуна чейин мыйзамдуулугун текшерип, жана аларга юридикалык баа берилип, тергөө аракеттери жүргүзүлүп, жыйынтыгына чыгабыз буюрса. Медиахабдан Мерим Аникеева. Сиз жаңы айтып атпайсызбы ошо иликтөө боюнча депчи, оңой эле болуш керек камерамен алып деп. Биз дагы бул иликтөөнү 1-2 күндө эле жасап койгон жокпуз. Бул 4-5 айдаган убакытты талап кылды. Ар бир айтып аткан сөзүбүзгө биз далилдүү фактыларды келтирип бере алабыз бүгүнкү күндө да. Ошондой эле жана ысгата боюнча сиз айтып атпайсызбы, иликтөөдө 2020-2022 жылда маалыматтар камтылыптыр деп. Жок, андай эмес. 2018 жылдан баштап жана ысгатада фундаментке квитанция келе баштаган. Ал жерде 95 жылдан бери ал жерде үй жок деген расмий айыл өкмөттүн справкасы бар. Андан сырткары түндүк электрдин доосун четке каккан соттун да чечими бар. Бирок ага карабастан бүгүнкү күнгө чейин ал жерге электр энергия колдонулду деп түндүк электрдин квитанциясы келип турат. Бул боюнча былтыр коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин ошо жердин ээси Малиев жана иликтөөдө айтып атпайбы? Мындай муз ордунан жылды деп сүйүнгө мен маселем чечилет го дегем десе дагы жок, бүгүнкү күнгө чейин ал маселе чечилбей келет. Ал башкы прокуратура сиздерге да кайрылган экен. Бул биринчиден. Экинчиден, Таластагы түндүк электрдин Таластагы филиалы боюнча да маалыматтар бул 2020-2022 эмес, аякта 2019 жылдагы маалыматтар да бар да, ошол ички Xenon базасындагы абоненттердин төлөмдөрү боюнча. Мында да бир канча айырмачылыктар чыккан. Ал боюнча дагы биз иликтөөдө арызды да көрсөттүк, башкы прокуратурага жөнөткөн арызды да көрсөттүк. Ал боюнча да бүгүнкү күндө татыктуу жооп жок. Ошол боюнча маселе кандай каралат? Анан биздин колубузга тийген 827 абоненттин биз 50дөн ашуунун гана кыдырып чыктык. Ошонун ичинен биз 27 күмөндүү фактыны таптык ал жерде. Ар бирине турак жай, ал жерде ай сайын квитанция көбөйүп келет. Мисалы, биздин колубузда документ февраль-январь айын камтыса, ал жерде квитанция март айына жогору болуп келет да. Андан да демек бул ай сайын жөн эле колдонулган электр энергия жазылып атат деген сөз да. Бул биз кыдырган 51 даректин 27си гана күмөндүү болду да. Мындай учурдун дагы канчоосу бар. Себеби бөлүштүрүүчү компаниялар Кыргызстанда андан көп түндүк электрден сырткары. Негизи эле бул боюнча качан чара көрүлөт? Ошол эле Ысгатта, ошол эле Таластагы түндүк электрдин филиалы боюнча. Рахмат. Мына өзүңүз айттыңыз. Сиз бир гана камераны көтөрүп, ушул репортажды тартканга сизге 2 ай, 3 ай кетиптир. Болгон 4 айдан ашуун убакыт кетиптир. Эми ал жерде сиз эч кандай кагаз жазган жоксуз. Жана бизде тергөө аракеттери бар, алуу жүргүзүү, сурак кылуу, беттештирүү деген. Эми элестетсеңиз, ошончо тергөө аракеттерин жүргүзүүгө канча убакыт кетерин, канча адамдын жумушу жумшалышын. Көрдүңүзбү? Мен айтайын дегеним, ошол бардык фактылар боюнча азыр бизде ал маалыматтар бар болчу. Мына азыр айтып атканыңыз Малиевдин маалыматы боюнча
маалиф боюнча бизде кылмышчы козголгон. Мына 27 январь 2022 жылы кылмыш козголуп, ал боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Көрдүңүзбү? Ар бир боюнча. Мына дагы айтып кеткениңиз Талас район, Талас облусу боюнчагы Манас райондук электр тармактары боюнча кылмыш иши 2020 жылы козголгон экен. Улуттук коопсуздук кызмат тарабынан. Ал тергөө жүргүзүлүп, аны ичинен дагы 2 кылмыш иши бөлүнүп, бир кылмыш иши соттун кароосуна жиберилиптир. Ал соттун кароосунда. Калган 2 кылмыш боюнча азыр ал кылмыштардын 22 мартта прокуратура өзүнүн өндүрүшүнө алыптыр. Эми алардын калган ошол жооптуу кызматкерлердин жана биринчи иш боюнча бухгалтер жоопкерчиликке тартылып кеткен экен, башкы бухгалтер. Эми калган иштери боюнча ошол кызматты, чоң кызматты ээлеген кызматкерлер жоопко тартылат. Алар боюнча дагы иликтөө жүргүзүлүп, тергөө жүргүзүлүп, ал сиз айткан бардык фактыларына бар. Бизде алар текшерилүүдө. Сиз айткан, сиз эгер 827-тен 27 же 50-н кыдырган болсоңуз, биздин азыр шаар райондук прокурордун тапшырмасы берилген. Ошол ар бир тергөөчү азыр 10 миң деген болсо дагы абонемент ар биринин үйүнө барып, ар бирин карап чыгат. Бизде ар биринин фундаментине чейин бизде белгилери бар. Кайсы жерде фундамент турат, кайсы жерде көптөн бери элдер жашабай калган, кайсы жерде каза болуп калган, ал үйгө канчадан бери дагы эле келатат. Ошол квитанциялар, алардын баарына юридикалык баа берилет. 2016-дан бери прокуратура кызматкерлери эмне болушту? 2016-2018-ден бери деңиз келди окшойт сиздин, Марат. 2016-2020 жылдары бул боюнча мына көрдүңүз, эсептөө палатасы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Алар аудит жүргүзгөн. Аудиттин жыйынтыгын күтүп, аудит жыйынтыгы чыккандан кийин мына президент башкы прокурорго тапшырма берди. Ошонун негизинде аракеттер жүргүзүлдү. Аудит болбосо жүрө берет эле ошойдон баары. Аудит болуп турат өзү, аудит болуп турган үчүн берди да. Жылга болот да аудит деген. Аудит жылда бул акыркы ушул списание, незаконный списанияны текшергенди, ошол мезгилден чыгарып туруп берди. Марат, почему так долго ждали? Аудит провели в 2016 году, вы ждете 6 лет, чтобы возбудить... Кандай 6 күн, 6 жыл. В 2016 году, да, было? 2016 жылдан жок, аудит 2021 жыл болду. 21 жыл болду. 2021 жыл 2016 менен 2020 жылга чейин аудит жүргүзүп, ушунча жанагы эсептен чыгарылган фактыларды алып чыкты. 2021 года никого не интересовала коррупция в энергосекторе, не ГКМБ. Ал боюнча текшерүүлөр жүргүзүлгөн болуш керек, ал боюнча алынган да барлыгы. Текшергендер жоопко тартылат. Ошо, ГКМБ скажем, они проверяют. ГКМБлар боюнча жана айтып кеттим. Кылмыш ага чейин козголгон, тергөө жүргүзүлүп, тергөө боюнча бир кылмыш боюнча адам жоопкерчиликке тартылып, сотко кеткен. Эми ал майда чүйдө делаларда көп болгон, андачы кыска жеңил жанагы көлөм аз болгон кылмыштар ал убагында өз убагында тергөөлөр жүргүзүлүп, соттун кароосуна кетирилген бардыгы. Алар ошол мезгилдердеги иштер. Ал эми бул чоң көлөмдөгү ошол суммаларды кийин аудит чыгарып берди. Ал боюнча атайын тергөө тобу түзүлүп, кылмыш боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлдү. Агим Бактубекулу, Медиахаб. Во время того, как мы делали это расследование, мы заметили все изъяны, которые позволяют все-таки вот этим людям списывать незаконно вот эти деньги. То есть, наверное, сейчас вопрос стоит не о том, чтобы там, сказать, что вот столько наказали, столько обратно вернули. Да, окей, пусть мы надеемся, что эти люди обязательно понесут свое наказание, но дело в том, что это если вот эта система обратно будет оставаться, это обратно создаст платформу для того, чтобы новые люди обратно приходили и занимались тем же самым. Во время расследования мы поняли то, что система энергетики, она сама очень сильно закрыта, замкнута в себе, никаких открытых данных не представляет. И именно из-за этого, из-за того, что она замкнута в себе. То есть, если происходит какое-то нарушение, обратно, если историю с Таласом, если вспомнить, там проходили некоторые нарушения, кто еще их пришел проверять? Северэлектро пришли их проверять. 12 человек работают в Северэлектро. Они составили акт, выявили нарушение, и после этого якобы все забылось. Потому что нарушения сами же они сделали внутри Северэлектро. Сами же проверили, и оказывается, сами же должны были какие-то меры принимать. Да? Мне кажется, здесь больше вот вы, как человек, который люди сейчас расследуют, это огромное масштабное дело, вы должны какие-то
предложение для того, чтобы уменьшить вот эти коррупционные риски, предоставить тоже. Потому что это будет обратно продолжаться, потому что мертвые души это не новое явление. Если вы помните, в 2007 году Суланалиев на Рыне, в том же на Рыне, где вот сейчас с востока Релекта вы выявляете обратно мертвые души, Суланалиев, когда был губернатором, он выявлял эти мертвые души. То есть обратно все будет повторяться. То есть все-таки думаю, что нужно что-то менять для того, чтобы вот эта система она стала более открытой. Рахмат Арген, мына азыр айтайын дегенім, мындай да башкы прокуратуранын азыркы койгон максаты, биринчи максат, ошол схеманы биринчи ачтык. Бул схемалар бардыгы ачылды. Тергөө жүрүшүндө. Бул схемалар ачылып, буга биринчи биздин максатыбыз бөгөт коюу. Ушул системаны толугу менен жокко чыгаруу. Бул биринчи максат. Ал экинчи максатыбыз ушул схеманы уюштуруп, ушул схеманын артында акча тауып байыган кишилерди мына айткандай 17 киши камалды. Ушул байыган кишилерди кылмыш жоопкерчилигине тартып, аларды жазалоо. Ушул эки максат. Сиз айтканыңыздай прокуратуранын алдында турган ошол эки максатына жетишебиз. Ошондо азыр кандай предложение болот силер тараптан? Ошондо мына азыр айтканымдай схемалар бардыгы ачылат дагы, ошол схемалар жокко чыгарылат. Кайтып ошол схема иштебей турган кылынат. Биз айткандай жана Ксенон жана IBS деген программаны да текшерилет. Ал боюнча текшерүү жүргүзүлөт. Ал кандай иштет, анын жүрүшү кандай? Жана Индиядан сатып алган. Ошол бардык, ошол эки программа, бирөөсү юридикалык жактарга, бирөөсү мына частный жактар текшерген. IBS менен Ксенон билесиз да? Рахмат. Журналистик иликтөөдө Айбек Малиев деген жазылгансыз болот го. 2019 прокуратура арыз кайрылып турду да прокуратурага. 2019-дан бери эмне анан жооп тартылган жок, эч ким каралган жок бул. Айбек Малиев боюнча мына азыр мен кесиптешим Нурбек Жазыбекович кыска маалымат берет. Биринчиден бул Малиев өзү кайрылган эмес. Бул Жаран Кулманбетов Талант Бейшекеевич деген кайрылган. Ал киши 19-жылы каржы полициясына кайрылган. Каржы полициясына кайрылып, каржы полициясы тарабынан 233 берене менен кылмыш жаза кодексинин кылмыш иши катталган. Бул кылмыш иши билесиз март айында 2021 жылы каржы полициясы жоюлуп кеткен. Ошондуктан бул иш прокуратура органдарына келип, эми Ысык Ата райондук прокуратуранын өндүрүшүндө тергелип жатат. Жалпысынан Кулманбетовдун 6000 сомдук карызы бар бул электроэнергия үчүн, жана 10.000 сом бул туум, пеня, орусча айтканда. Бүгүнкү күндө Север түндүк электрон базасы боюнча 29 декабрь 2021 жылы 6000 сом 125 сом төлөнгөн негизги карыз. Жана 10.000 сом 10.716 сом жокко чыгарылган. Бул пеня, туум. Кандайча төлөнгөн? Ал принципке таянып төлөнбөй жүрбөйбү? Ооба, соттун чечими бар. Бирок бүгүнкү күндө базадан төлөнүптүр. Мен сизге кагаздын көчүрмөсүн берсем болот. Алып алсаңыз болот. Аны ким төлөгөн белгилүүбү? Ким төлөгөн муну? Аны Жок, бул система жалган экени, ал жок абонентке жазылганы далилденип атпайбы? Анан кандай? Жок, бул жерден кылмыш иши эмне менен козголгон? Түндүк электронун кызматкерлери доо арыз менен сотко кайрылганда, билесиз, соттун чечими бар. Ошол сотко кайрылганда Кулманбетов менен Түндүк электрон ортосунда келишим бар деп туруп, ошол келишимге жасалма кол коюлуп калган. Бул деген соттук экспертизанын аныктамасы менен Кулманбетовдун кол эмес болуп чыккан. Ошол негизинде иш козголгон. Бул иш азыр тергелип, өндүрүш менен аяктап, аны сотко арчылды. Ошондо 6000 сомду ким төлөгөн болот? Ошондо 6000 сомду бул суроону Кулманбетовго бериш керек го? Алар төлөгөн эмес деп атышат. Алар принципиально төлөбөйт. Ооба, бирок мына базанын ичинде төлөнүп турат. Төлөдүм, макул төлөгөн жок. 2019 расторание соту ким толтура? 2 жыл акты жүрдү иш. 2021 5 мартта. 5 мартта. 1 жыл акты калат. Ал жерде каржы полициясында бул жалгыз иш эмес. Көптөгөн иш кыскартуусу кыскарылып, архивге тапшырылган. Бул иштин баары баягы тергөө перспективасы бар иштер прокуратура органына өткөн. Бирок 16.000 сом бул
Жок, эми экономикалык кылмыштар менен күрөшүүгө орган жок болгондугуна байланыштуу. Ошол себептен баягы өзүнүн учурунун мезгилин күтүп турса керек да. Ошондо 10 000 сом пенияда жокко чыгыш керек да тура. Ооба. Чыгыш керек. Чыгыш керек. Кени далилденет. Ооба, чыгыш керек.